Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Кылым картар бир күн» романынын 5 бөлүгү. Бул кыйырда поездер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Темир жолдун эки тарап кыйырында ээн тала, эрме чөл, сары өзөк жатат. Гринвич меридианы сымал бул кыйырда алыс жакын аралыктын эсеби темир жолдон башталат. Поездер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Таң эрте камылганын баары бүттү. Ак кепиндеги казангаптын сөөгүн кийизге уруп, күнгө көрсөтпөй башын чулгап, сызма менен бууп, трактор сүйрөгөн арабага салышты. Астын жумшактап, бир кат таарынды төгүп, анын үстүнө таза чөп төшөдү. Сөөктү жайына өз маалында коюп, кайра кечке дейре жетпей келип калыш үчүн азыр көп буйдалбай жөнөгөндөр оң. 30 километр жерге барып, каада салты менен сөөктү жайгарып, кайра 30 километр жол тартыштырат алдыда. Ошол себептүү Казангаптын кара ашы кечки иреширеде араң өткүдөй. Камылга бүттү. Кечетен бери өзү комдоп, ком үстүнө калың килем жаап, жасанткан каранарды жетелеп, боронду эдигей элди шаштырып жүрдү. Качан болсо ушулардын ыкшоолугу өтөт деп ичинен кыжынат. Түн бою кирпик какпаса да, өзү кичине аза түшкөн сугөнү менен чыйрак, ою бир жерде тыкан. Кырынып тазаланган көгала сакал, көгала каш эдигей өзү да жасына кийинген. Бутунда кырым өтүк, эки чөнтөк тушу салаңдаган чый баркыт галифе шымчан. Үстүндө ак көйнөк, кара кемсел. Башында салтанатка кийчү жаңы темир жол шапке. Көкүрөгүндө орден медалдары, атүгүл 5 жылдыктардын алдыңкысы деген значоктору жаркылдайт. Бул көрүнүшүндө ал салабаттуу да, бараандуу да. Казангапты көмчү эдигей ушундай кейипте болбогондо кандай болмок? Буларды узатканы борондуулуктардын кары жашы бүт чогулду. Прицепте тегеректешип, жөнөр маалды күтүп турушту. Катындар чуу салып ыйлап жатты. Салтта бар беле, жок беле, ким билсин, боронду эдигей чогулгандарга кайрылып мындай сүйлөдү. Мына биз азыр Сары өзөктүн илгертен арбактуу бейитти болгон эне бейитке жөнөп баратабыз. Бейиши болгон Казангап атанын жатаар жайы ошол. Ошо бейитке койгула деп өзү керез кылып кеткен. Эмне айтууну ойлонгонсуп, эдигей саал токтоло калды да нарулады. Бейиши болгордун бешенесине жазылган ичер суусу көрөр күнү түгөнгөн белем. Бул киши биздин разъезде туп-туура 44 жыл иштеген. Бүт өмүрү ушул жерде өттү десе болот. Жаңы келгенде бу жерде суу чыгаргычта жок экен. Бир жумалык ичер сууну цистерналап алыстан тартып келип койчу экен. А кезде азыркыдай кар тазалагыч жана башка машина дегендин аты жөнү жок. Мына азыр өзү жаткан трактордой трактордун анда дайыны чыга элек. Ошого карабай, а кезде азыркыдай поездер тынбай каттап турушчу. Алардын өтөр жолу жайдыргычтыр дайын, таза болучу. Казангап карыя борондуга ак эмгегин калтырып кетти. Жакшы киши эле бейиши болгур. Аны баарыңар билесиңер. Анда эмесе биз жөнөйлү. Баарыңар тегиз бара турган көлүк да жок. Барып кажети да жок. Жолду кароосуз таштап кете албайбыз. Биз 6 болуп жөнөдүк. Пенделик милдетибизди ойдогудай аткарабыз. Силер бизди күткүлө. Биз келгенде өлгөндүн карашына чогулгула. Муну мен, мына, Казангаптын уулу менен кызы турат. Балдарынын атынан айтып турам. Эдигейдин оюнда жок болсо да, бул сүйлөгөнү өзүнчө бир аза күтүү митингисиндей болуп калды. Ошону менен жөнөп беришти. Борондулуктар прицепти узата ээрчип, айылдан чыгарып коюшту да, чакан караан топ болуп калып калышты. Айзада менен Үкүбаланын кошогу бир далайга угулуп барды. Кошогуну кулактан, топ караан үзүлгөнчө, алтоо темир жолдон оолактап, Сары өзөктүн эрме чөлүнө тереңдей баштаганда, боронду эдигей жеңилдене дем алды. Эми алтоо өзү менен өзү болуп, эмне кылышты ал өзү билер кез келди. Сары өзөктүн айдыңын күлгүн сары түскө боеп, күн жайылып келапты. Талаа бети али сыдырым салкын, жүдөбөй жол жүрөр дал ушул маал. Кочака баткыс кең дүйнө, кол жеткис көктө эки айры куйрук гана каалгып жүрөт. Же андан-мындан аяк астынан быр этип торгой учуп, капилет чоочуган баренде канаттарын дирилдетип ийет. Жакында бул баренделер да кетет.
Кар бир жааганда топ-топ болуп учуп, булар да кетет, деп ойлоңчакты Эдигейдин көз алдына алгачкы балпылдап эрип жааган кар, ошол чаарала дүйнөдө учуп кетип жаткан баранделердин топ-тобу тартыла берди. Анда алиги түнү темир жолдон жолуккан түлкү түштү эсине. Бир жерде жойлоп, ээрчип келатпасын деп, астыртаан эки жагын каранып койду. Анан дагы ошол түнү сары өзөктүн үстүнөн албырттап от куйруктуу ракетанын түнкү асманга учканын эстеди. Даянсыз келген элестерге өзү таң калып, кайра өзүн зордоп унуткарды. Жол алыс, ойдон башка эрмек жок болгондо да, мындай күндө мындай ойлорду ылайык көрбөдү. Эне бейитке карай жол баштап, Каранардын үстүндө алчылана турган бороонду Эдигей барат алдыда. Улам жүрө түшкөн сайын дене бою жазылган Каранары арышын кең таштап, маң-маң басат. Мал менен боору бир адамга ушу тапта Каранары каптал туштап, окчунураак туруп караса, бууранын жүрүшү өзүнчө көркөм. Түпкүчтөй ийилген бакубат моюндун учундагы башы кыймыл этип койбостон, толкундуу талаанын үстүндө каалгып сызып бараткансыйт. Атарамыштуу сөөктүү узун буттары жер өлчөмүн бир калыпта эсептеп, тез кыймылдуу, жуушаң өңдө аба кыркып барат. Эдигей кыргыйдай болуп коюп, эки өркөштүн ортосунда катырып салгандай. Каранардын камчы салдырбай жүргөн адымына, бурган жакты тез кабылдаган сезимдүүлүгүнө корстон, көкүрөгүндөгү ордендери менен медалдары күн нуруна чагылышып, чаркылдап, зыңгыр-зыңгыр үн салат. Ал Эдигейге жолтоо эмес. Артында прицеп сүйрөгөн Беларусь трактору келатат. Кабинадагы жаш тракторист Калыбектин жанында Советчан отуруп келет. Түндө кайдагы бир радио манбаштар жөнүндө дагы бирдемелерди кайбыра отуруп, ашкере ичип алганына шылкыйып, айласы куруп келатат. Үн жок, сөз жок. Оордогон башы арыдан бери шалактайт. Көз айнегин сындырып албаса болгонун дейт Эдигей. Прицеп арабада Казанкаптын сөөгүнүн жанында отурган күйөө баласы. Бул отурушу капалуу. Күндөн көзүн ача албай, жүлжүйтө тиктеп, анда-санда эки тарабын каранып коет. Сандан чыккан аракеч бу жолу кишичилигин көргөздү. Оозуна бир тамчы албады. Ар ишке кол-кабыш кылып, камчомду көрүшкө кошо аралашып, сөөктү ийинине салып кошо чыгарышты. Эдигей учкаштырып алайын десе болбоду. Жок, деди ал, кайнатамдын жанында эле отурам. Соңку жолуна аягына чейин узатып барайын. Мунусу Эдигейге да, буроондуулуктардын баарына жакты. Жолго чыкканда ыйлагандардын ичинен катуу күйгөнү да ушу болду. Кийизге оролуп, прицепте жаткан сөөктү жүлөй кармап, эчкирип ыйлады. Ким билет, а балким эсине келип, ичкенин таштап коёр, Айзада менен балдарынын бага ачылбас беле анда, деп Эдигей ичинен үмүттөнүп калды. Чачылуу килем жабылган буурачан киши баштап, элсиз ээн чөлдө бараткан бу таң калыштуу көчтүн эң артында дөңгөлөктүү Беларусь экскаватору келатат. Кабинасында Эдилбай менен Жумагалы, бакене бойлуу, ындыны кара Жумагалы трактор экскаваторду айдап барат. Бул машинени ал ар кандай жол иштерин айдачу. Борондуга келгенине да аз эле болду. Туруп калабы же куйругун шарт түйүп бир күнү кете береби, анысы азыр белгисиз. Жанында отурган Эдилбай Коркут андан ийин улаш бийикте. Жолду катар экөө бирдемелерди тынбай сүйлөшүп жүрүп отурушту. Оспандын жакшылыгында унутуп коюу болбос. Разъездеги бар техниканын бардыгын сөөк коюуга бөлүп берип жумшаган ошол. Ушунча алыс жайга алып барып, кетмен күрөктөн 4-5 киши качан көр казып бүтөт, качан коюп бүтөт, анан кайра качан кайтып келет. Бул иште техникасыз иш бүтпөс деп жаш начальник туура ойлоптур. Оболу бул сунуш Эдигейге көп жага бербеди. Кишинин өлгөндөн соң жатаар жайын кол менен бүтүрбөй экскаватор менен оюп салыш деген шумдук ойго келгис жорук эле ал үчүн. Ошол үчүн Оспандын маңдайында ал кабагын карыш түйүп, кыжаалат болуп отурду. Бирок Оспан жолун таап, абышканы ынандырды. Эдике, мен сизге иштин оңтойун айтып жатырым. Көңүлүңүздө кир калбас үчүн обол мурда күрөктү казгыла. Анан экскаваторга кезек берсеңер, ал 2 саатта чуңкурун оюп берет. Анан кайрадан өзүңөр киришкиле. Казанагын өз колуңар менен ойгула. Ошентип убакытты утасыңар, салтты да бузбайсыңар.
Мына азыр Сарыөзөктүн чөлүнө тереңдеп бара берген сайын Эдигей Оспандын акылын туура көрүп барат. Ушул акыл өз оюна кирбегенине кайра таң калат. Рас эле, эне бейитке жеткенде ушинтиш керек. Көрүстөндөн ылайыктуу жай таап, оболу өздөрү күрөктөп баштап берсе, жүлгөсү түшкөн соң экскаватор чуңкурду ойдогудай кылып чукуп бербейби? Анан кыбылага башын кыраткан казанакты өздөрү кол күрөк менен келиштире оюп алышпайбы? Иштин тездиги да, оңу да ушул эмеспи? Ушул ой менен алар Сарыөзөктүн кыйырына бет алып, адырмактуу жерлерде биресе белден чубалып көрүнүп, биресе коого жетип кетип, түзгө чыкканда кайрадан топ караан болуп көз учунда алыстап баратышты. Алдыда буура минген боронду Эдигей, анын соңунда прицеп тарткан дөңгөлөктүү трактор, прицептин соңунда тумшугуна бульдозер күрөгүн байланган, артында жер чилгич чөмүч асынган, коңуз кебетелүү, колу буту тарбайган Беларусь трактор. Артта көрүнбөй далдада калган разъездге дагы бир жолу кылчайып алып, тракторлордун соңунда сары дөбөтү жолборс да жортуп келатканын көрүп, Эдигей таң калды. Бугача не ээрчибалды экен? Бара келде, борондудан чыга жөнөгөндө көзгө чалдыккан жок эле. Ээрчибаларын билгенде байлап салбайт беле? Ой той, качан болсун каранарды комдоп минип, Эдигей жөнөөчү болгондо кайдан жайдан жетип келип ээрчип алат. Бул жолу да ошенткен тура. Мейли, деди Эдигей. Кайра айылга кубалоого кеч болуп калды. Муну кубалайм деп жолдон калмакпы? Ээрчисе ээрчий берсин. Ээсинин оюн сизе койгонсуп, жолборс тракторду озуп өттү да каранаардан алдыраак капталда жандай жортуп алды. Эдигей камчысын тап берип көрсө, тигилет көңүл буруп да койбоду. Эми кеч болуп калды дегенсип жортуп бара берди. Көрүстөнгө жолотпогудай, бул итте не жазык? Кең төш, саксагай жоон моюн, эки кулагы кесилген, көз карашы жоодур, жоош. Бул сары дөбөттүн сымбаты да өзүнө жарашыктуу, көзгө түшүмдүү. Эне бейит жолунда Эдигейдин оюна эмнелер гана келип кетпеди. Жер кыйырынан мезгил өлчөп, күн улам көккө көтөрүлө берген сайын өткөн өмүр, болгон жашоо, көргөн күндөр ойдон сызылып өтө берди. Казангап экөөнүн жаш кезин эстеди. Анда экөө тең күчкө толуп турган чак. Башкалар разъездге келди кетти жумушчулар болсо, ал экөө борондунун туруктуу негизги күчү болчу. Кээде экөөнүн күн-түн тыным албай иштеген күндөрү да болгон. Анткени темир жолдун ал экөөнө тапшырылган бөлүгүндө ар кандай иштер чыга берчү. Эми ал туурасында жарыя айтсаң, жаштар күлөт. Өз өмүрлөрүн өздөрү куру бекер куруткан картаң айбандар деп күлөт. Көздөгөн максатыңар, тапкан пайдаңар кайсы деп күлөт. Рас эле, максатыбыз кайсы эле? Демек, көздөгөн максат болгон экен. Ал үчүн өмүр куру сарпталбаган экен. Бир жолу темир жолду күрт-күрт иштеп калып, Казангап экөө 2 сүткө тынбай иштеди. Түнкүсүн жарык болсун деп паровоз айдатып келип, жарыгын күйгүздүрүп коюшту. Кар токтобой жаап турат, борошо басылбай уруп турат. Суук деп коюш жетишпес. Бети колдору кара көк болуп шишип чыккан. Паровозго чуркап чыгып, отуна 5 мүнөт жылынышат да, кайрадан баягы Сарыөзөктүн түгөнбөгөн түйшүгү. Ал ортодо жарык кылып турган паровоздун өзүнүн дөңгөлөктөрүн жаба кар басып калат. Жаңы келген жумушчулардын үчөөсү бир түн өткөндө эле кол шилтеп четке чыга беришти. Биз камактагыларча жокпузбу? Аерде жа дегенде түнкүсүн уктатат го деп, ооздоруна келген балет сөздөр менен Сарыөзөктүн жашоо тирилигин тилдешти. Ошентиште да эртеси поездер жүрүп калганда алгачкысына жабышып, кайра кайрыла. Эй, кеңкелестер, муз тиштегиче, муну тиштегиле деп боктоп кетишсе болобу? Күнүмдүк келгендер мазактап кеткенден деле эмес, жөн эле жаңгыш айткан ошо күрт күнүн үстүнө Эдигей Казангап экөө мушташа кеткен. Ырас ошондой да болгон. Түн эле. Алдан тайып баратышат, иш бүтөөр эмес. Кар борошулуп, ызгаар, өчүшкөн иттен бетер этекченге жабышат. Корголоор ык жок. Паровоз ысык буусун чыгарып берсе, анысы жылытпай же туман боло калат. Жарыгы күйгүмдөп карайлайсың. Жанагы 3 келгин кол шилтеп кетип калган соң, Казангап экөө гана төөгө чийне сүйрөтүп, жолдун кырын тазалап жатышты. Бир чоң чийнеге 2 төө кошулган. Ал байкуштар да бу тозоктун боронуна калчылдап чийне тартпайт. Жолдон четтеги кар төөнүн капталынан Казангап 2 төөөнү буйлалап, жыра тартып,
арттан эдигей шапалак менен сабайт. Ошентип түн жарымына чейин алып урушtu. Анан төөлөр карга чөгүп алышты. Урмак турсун, өлтүрсөң да тургудай эмес. Кандай айла? Күн басылмайынча ишти токтото турбаса болор эмес. Шамалдан калкаланып экөө паровоздун далдасына турушту. Казаке, болдуго, паровозго кирип отура туралы. Күн ырайын күтөлү, деди эдигей тоңуп калган кол каптарын бири-бирине ургулап. Күн ырайы ушу турганы турган. Баары бир жол тазалаш биздин мойнубузда. Жүр, күрөктөйлү. Бекер турушка кыбыз жок. Ой, биз эмне айбанбызбы? Айбандар чейинге кирип кетишкен. Айбан мына сенсиң, ата бабаңды, деп эдигей казангапты кулак түпкө коюп калды. Киши өлүп кетсе да, сага баары бир тура. Ага чейин өзүң өлөрсүң. Ал анан экөө канжалашып, салгылашып калышты. Паровоздун качегары ыргып түшүп, ажыраткан ажеп болду. Казангап ошондой адам болчу. Азыр андайды таппайсың. Азыр казангаптар жок. Мына акыркысын көмгөн алып баратабыз. Жер алтына жашырып берип, коштошор сөзүңдү айтсын. Ошону менен омейин. Муну ойлоп алып эдигей унут боло баштаган Куранды эсине салды. Сөздөрүнүн тартибин, кыраатын иштен кайрып баратты. Курандын сөзү Кудайга арналган. Тоолу менен жок болуу, өмүр менен өлүм ортосундагы жарашкыс карама-каршылыкты адам аң сезиминде жараштыруу үчүн көзгө көрүнбөгөн, көңүлгө илинбеген Кудайдан жардам суранат. Куран ошол үчүн жаралган окшобойбу? Туулмак жалган өлүм ак кылып, эмне үчүн мындайча жаратып койгонсуң деп кайрылсаң да Кудайга жетпесиң анык. Түбү жок дүйнөнүн башынан бери адам ушуга макул болбой, бирок аргасыз моюн сунуп келатпайбы? Ошол эзелтеден бери Куранда айтылып келатат. Айтылгандагы мааниси пенде куру бекер кейиш кылбасын, азап тартпасын, моюн сунсун дегени турбайбы? Жышылып тазаланган чулуу алтын сыңары, 1000 жылдап калыпка салынган бу Куран сөз маңызын, ой нагызын чогултуп, өлгөндүн үстүндө тирүүнүн акыркы айтар сөзү болуп калган турбайбы? Салт ошол. Анан эдигей дагы ойлоду. Кудай барбы, жокпу? Пенде көбүн эсе жанына күч келгенде гана Кудайды эстейт. Мунусуна туура кыязы. Ошондон улам жаны оорубагандын Кудай менен иши жок деген сөз калса керек. Эмнеси болсо да Кудайды биле жүрүшүбүз парыз. Артында келаткан жаш жолдошторун карап, боронду эдигей өзүнчө кейийт. Булардын бири да Куран билбейт. Кийин бирин-бири эмне деп көмөт? Кош жолдош, кийин сени эстеп жүрөбүз деп, же дагы бирдемени былжырап коюп тарап кете беришеби? Бир жолу областтык шаарда өлүм үстүнөн чыгып калып, боронду эдигей жанынан түңүлгөн. Көрдүн башында эл чогулуп, арасындагы эдигей бир жыйналышка катышып тургансыды. Табыттын башына улам бир киши чыгып, кагазына жазып алганын окуп берип жатты. Бул маркум ким болуп иштеди эле, кандай кызматтарда жүрдү эле, кимге кантип кызмат өтөдү эле деп айтып бүтүшүп, анан өлүктү көмүп, көрүн гүл менен бастырып салышты. Ошончо кишинин бири да бу жалган дүйнөдө өмүр жалган, өлүм ак экенин, Куранда ушинтип айтылаарын, ушу тирүүлүк менен өлүм туурасындагы кемеңгер ой атам замандан бери адамдын аң сезимине сиңип, урнуп калганын бир да бирөө оозуна алып, жакасын кармабады. Бизден мурда дүйнөдө эч ким өлбөгөндөй, ал өлгөндөн соң дагы өлүм боло бербегендей, нестейишип, тобо кылган жан болбоду. Бечаралар өздөрү түгөлбөчүдөй каратып туруп акка каршы сүйлөштү. Бул эми өлбөс болуп калды дешти. Буларга караганда илгеркилер чынында жалган дүйнө, чын дүйнө деп бекер айтышкан эмес тура. Мына эми чын дүйнөгө кетти дешчү эмес беле? Эдигей жер оңутун, жол багытын жакшы билет. Анан калса заңкайган боронду каранардын үстүнөн алдагайдагы аралык алаканга салгандай көрүнөт. Эне бейитти багыттап, Сары Өзөктүн чөлүндө эдигей жолду төтөлөп салып баратты. Кээде гана арттагы тракторлорго ыңгайлап, аңды, дөңдү буйтап өтөт. Жол жүрүш ойдогудай катуу да эмес, жай да эмес, бир калыпта жүрүп отуруп, азыр жолдун 3/1 бөлүгүн өтүп калышты. Ээсинин темингенинен тартып, ар бир кыймылын даана сезген боронду каранар калыбынан жазбай маң-маң желип келатат. Артта прицептүү трактор тыртырап, анын соңунан Беларус экскаватор калбай ээрчип алган. А бирок алдыдан ойдо жок жагдай туш болор. Түшкө киргиз иш болсо да, ал жагдай менен Сары Өзөк космодромунун
көрүнбөгөн, билинбеген байланышы болор. Дал ушул саатта конвенция авианосеци өз ордунда Тынч океандын ошол эле районунда, так айтканда Алеут аралдарынын түштүгүрөөк жагында, аба аралыгы боюнча Владивосток менен Сан-Францисконун так ортосунда турду. Океанда аба ырайы өзгөрүүсүз, түшкө чейин учу кыйырсыз суу бетин жылтылдатып, күн ачык тийип турду. Көк жээкке көз жеткидей айлана теребелден атмосферанын өзгөрүлбөшүнө тиешелүү эч кандай шек шыба байкалбады. Авианосецтин өзүндө болсо, бардык кызмат чымыркана иштеп, кандайдыр бир окуяны күтүүдө баары ар кандай ишке даяр. Ич арада бирдемеден күдүктөнүүгө эч себеп жок болсо да, авиаканат жана ички коопсуздук тобу да ар демеге дайын болуп турду. Күдүктөнгөн себеп ичте эмес, космостун чегинен тышкары жактан күтүлүүдө. Паритет космонавттардын Токой Төш планетасынан трамплин аркылуу конвенциянын бортуна жиберген кабары бир башбордун жетекчилери менен бөтөнчө полномочиялуу комиссиянын мүчөлөрүн дүрбөлөңгө салды. Айла кетип алдасташкандыктан эки тарап болу өз бетинче айрым кеңешме куруп, ал кеңешмелерде ар бир тарап өзүнүн кызыкчылыгы жана позициясында башка түшкөн акыбалды талкуулап, андан кийин гана жалпы чогулушка жыйналышмай болду. Токой Төш планетасында жер чегинен тышкары турган дагы бир цивилизациянын ачылышы туурасында адамзат тарыхында прецеденти болбогон бул кабарды дүйнө эли биле элек. А түгүл эки тараптын мамлекеттери да болгон окуя жөнүндө жашыруун кабар алышканы менен, окуянын андан ары кандай өнүгүп жатканы тууралуу али кабарсыз. Компетенттүү комиссиялардын макулдашкан көз карашын күтүп жатышты. Авианосецтин территориясында авиаканатты кошо эч ким ордунан жылдырбасын деген катуу режим киргизилди. Эч ким эч кандай шылтоо менен кемеден алыс кетүүгө акысы жок. Башка эч кандай кеме конвенцияга 50 километр аралыктан жакын келүүсүнө уруксаат жок. Бул аймактан учуп өтчү самолеттор да авианосец турган жайдан 300 километр алыс өткүдөй болуп, курс өзгөртүүлөрү милдет. Ошентип жүрүп жаткан жалпы чогулуш токтоду да ар бир комиссия Демиринг программасында орток жетекчи болушкан өз башчылары менен илим билбеген Токой Төш планетасынан 1-2 жана 2-1 паритет космонавттар жиберген кабарды талкуулоого киришти. Астрономиялык кыял жеткис алыстан келген сөздөр мындай эле. Уккула, биз жерге трансгалактикалык кабар берип жатабыз. Жерге түшүнүксүз аттарды түшүндүрүп бериш мүмкүн эмес, бирок жалпы окшоштуктар да бар. Булар адам сыяктуу, кадимкидей эле биздей кишилер экен. Дүйнөлүк эволюцияга ура! Эволюция бул жайда да гоминидтин моделин универсалдык принципте иштеп чыгыптыр. Булар бүтүн планеталык гоминидтердин эң сонун тиби. Иреңдери тору, көгүш чач, күлгүн көгүш жана жашыл көз. Түктүү ак каш келет экен. Алгач биз буларды биздин орбиталык станцияга келип жабышып, абадай тунук скафандрчан тургандарын көргөнбүз. Бизди жаңсап чакырып, күлө карап турушкан. Ошентип биз бир цивилизациядан экинчисине аттандык. Толгонмо учар аппарат жөнөп берди. Ылдамдыгы жарыктын ылдамдыгына тең болсо да ичинен билинбеди. Ошентип биз мезгилдердин арымын жиреп, ааламдардын бир түпкүрүнө кеттик. Эң биринчи биз көңүл бурган жана бизге күтүүсүз жеңилдик берген нерсе салмаксыздык абалдын жоктугу болду. Буга кантип жетишкендиктерин биз али биле элекпиз. Орус менен англис сөздөрүн аралаштырып бизге welcome биздин жылдыз дешти. Белгилүү өлчөмдө астейдилдик кылсак, ой санаа аркылуу пикир алмашууга болоорун түшүндүк. Бул көгүлтүр чаштуу немелер 2 метрге жеткидей шыңга бойлуу келет экен. Кораблдегилер эркек аял болуп бешөө. Аял киши боюнун узундугу менен эмес, таза аялдык турпаты менен жана иреңинин ак жуумалдыгы менен айырмаланат. Көгүлтүр чаштуу Токой Төштүктөрдүн баары эле биздин түндүк араптарга окшош кара тору келишет экен. Алгачкы мүнөттөн баштап биз аларга ишенип, коопсузданбай калдык. Үчөө учар аппараттын учкуштары. Бир эркек менен алиги аял жердин тилдерин билген тилмештер болуп чыкты. Бул экөө оболу космостон радио аркылуу кармоо жолу менен англис жана орус сөздөрүн топтоп, жер сөздүгүн түзүптүр.
Биз жолуккан учурда ал экөө 2,5 миң сөз жана терминдердин маанисин изилдеп, үйрөнүп алышкан экен. Биздин байланыш да ушул лингвистикалык сарамжалынын тегерегинде жүрдү. Булардын тилин биз албетте билбейт экенбиз, бирок сүйлөө кырааты испан тилинин кыраатына окшоп кетет. Паритеттен учуп чыкканыбызга 11 саат өткөндө биз күн системасынын чегинен чыктык. Биздин жылдыздар системасынан башка системага өтүү эчтеме менен өзгөчөлөнгөн жок. Ааламдын материясы бардык жайда бирдей, бирок улам тереңдеген сайын алдыбыздагы курс багытын кызгылт алуу каптай берди. Кыязы ошол учурда бүтүн системанын жылдыздарынын орун алган абалы ошондой окшоду. Алиги кызгылт алуу бүт ааламды каптап жайыла берди. Ал ортодо жолду катар биз бир нече планеталарды жандап өттүк. Алардын бир бети жарык, бир бети караңгы турду. Көз жеткен алыстыктан сандаган күндөр жана айлар каалгып калып жатты. Биз түн караңгылыгынан күн жарыгына чыгып бараткандай болдук. Алаңгыча башта санаага кирбеген улуу асмандан тийген улуу жана күчтүү күндүн жарыгына учуп кирдик. Көз уялтып, тунук, таза, түпсүз, кыйырсыз кеңдикте көлбүп турган жарык дүйнөгө туш келдик. Бу биздин галактика. Тиги жарык чачкан биздин эге. Жакында биздин токой төш көрүнөт, деди лингвист аял. Чын эле космостук ченемсиз бийиктиктеги жайыл кемеден биз жаңы күндү көрдүк. Аны булар эге деп аташат экен. Күчөнүп чачкан нуруна жана көлөмүнө караганда булардын жараткан эгеси биздин күндөн алдаганча чоң. Айтмакчы, токой төш планетасындагы сутке 28 саатты түзүп, бул дүйнөнүн биздин дүйнөгө салыштыргандагы бир топ айырмачылыктары да тиги жарык чачкан эгесинин касиеттерине жараша болуу керек. Анын баарын биз кийинки кабарыбызда же паритетке кайтып барганыбызда айтып беребиз. Азырынча кээ бир маанилүү маалыматтар жөнүндө учкай сөз. Токой төш планетасы бийиктен биздин жерге окшош. Биздикиндей эле атмосфералык булуттар каптап турат. Бирок 5-6 миң метр төмөндөп түшүп барганда тигилер бизди атайы планетасын айланта тааныштырып учту. Мына ошондо көргөнүбүз укмуш. Тоолору, керме кыркалары, адыр чыбырлары жап-жашыл, ара жерлеринде күмүштөнгөн дайралары, деңиздери жана көлдөрү күзгүдөй жаркырайт. Бирок планетанын кай бир жайларында, айрыкча чет жака уюл тараптарында кара буурул бороон тынбай согуп турган, тирүүлүк жок кер сары болуп так көрүнгөн чөлдөрү да бар экен. Баарынан бизге катуу таасир калтырганы шаарлары менен кыштактары болду. Токой төшүн ландшафттарындагы акылдан жаралган бул конструкторлук курулуш аралдар урбанизациянын эң бийик деңгээлине жетишкендиктерин айкындап турат. Бул планетаны жай кылган көгүлтүр чаштуулардын шаар куруш өнөрүнүн жанында Манхэттен эсепке кирбей калат. Токой төштүктөрдүн өздөрү биздин көз карашта ааламдагы акыл эстүү жандардын өзгөчө феномени. Аялдардын баланы боюна көтөрүшү токой төштүн убактысы боюнча 11 айга созулат экен. Өмүрдүн узактыгы аябагандай, бирок өздөрү коом жана жашоо максатынын башкы проблемасы деп өмүрдү дагы узартуу проблемасын эсептешет. Булар орто эсеп менен 130-150 жашка чыгат. Кээ бирөөлөрү 200 жыл жашайт экен. Планета калкынын саны 10 миллиарддан ашуун. Биз азыр көргөн билгендерибизди, көгүлтүр чаштуулардын тиричилик мүнөзүн жана бул цивилизациянын жетишкендиктерин системалаштырып баяндоого чамабыз жок. Ошол үчүн бул дүйнөдө бизди таң калтырган көрүнүштөр туурасында үзүл-кесил кабарлап жатабыз. Булар күн энергиясын, так айтканда, эге энергиясын жылуулук жана электр энергиясына айлантып алууну билет. Бул аракеттеринин пайдалуу коэффициенти биздин гидротехникалык амалдарыбыздан алдаганча жогору. Баарынан да булар күндүзгү жана түнкү абанын температуралык айырмачылык энергиясын синтездештире билет экен. Булар климатты башкарып алыптыр. Бизге планетасын көрсөтүү үчүн айланта учканда учар аппарат кандайдыр нур жиберип, булуттардын чокмороктошкон тобун заматта таратып жиберип жатты. Аба массасы менен океан жана деңиздердеги суу агымына кадимкидей таасир эте алышаарын да билдик. Ошону менен булар планета үстүндөгү нымдуулук жана температуралык режимдин процессин башкарып турушат. Ал гана эмес, гравитацияны башкарууну да үйрөнүп алышыптыр. Ошол билими жылдыз аралык учууларына жардам берет экен.
Анткени менен булардын алдында чечилбеген өтө ири проблемалар бар. Андай проблемаларга биздин билишибизче жерде биз али туш боло элекпиз. Булар кургакчылыктан жапа чегишпейт. Анткени климатты башкарып алышкан. Жердин калкынан 2,5 эсе ашык калкы боло туруп, азык-түлүк өндүрүүдөгү дефицит дегенди билишпейт. Бирок планетанын бир топ аймагы жашоо тиричиликке жараксыз болуп баратыптыр. Андай жагдайларда тирүү жандыктардын бири калбай кырыла берет экен. Бул ичтен күйүү деген нерсе дешет. Биз планетаны айлана учуп байкоо салганыбызда Токой төштүн түштүк чыгыш капталынан кара буурул бороон көргөнбүз. Бул балким биздеги жанар тоо процессине окшошуп кетер. Же планета түпкүрүнөн нур бүркөп, сыртта жай таралышынын таасиридир. Айтор планетанын ичинде жүрүп жаткан кандайдыр коркунучтуу кубулуштун натыйжасында үстүңкү катмар өз структурасын жоготуп, бузулуп бараткандыр. Өсүмдүк жаралчу кыртыш бүтүндөй күйүп кетип жатыптыр. Токой төштүн ошол капталындагы аймагы биздин Сахарадай келген чөл. Азыркы убакта көгүлтүр чачтуулардын тиричилик жайын четинен жалмап келатыптыр. Булар үчүн эң чоң коркунуч мына ушунда. Булар планетанын түпкүрүндө жүрүп жаткан процессти башкарууга али жетише элек экен. Ошол иштен күйүп жок болуу процессине каршы күрөшкө эң мыкты күчтөр, илимий жана материалдык аябагандай каражаттарды жумшаган. Булардын жылдыздар системасында ай жок, бирок биздин айды билишет, анда болуп кайтышыптыр. Биздин айда булардын планетасын каптап келаткан балээден курган деп жоромолдошот. Аны угуп биз санаага түштүк. Айдан биздин жерге чейинки аралык азганактай эмеспи? Алигидей балээ каптаса, каршы алышка биз даярбызбы? Анда тышкы жана ички мүнөздөгү натыйжалар кандай болот? Жерде бүтпөгөн чыр-чадактардын айынан интеллектуалдык өсүшүбүзгө көп мүчүгөн экенбиз деп ойлойбузбу адамзат? Ушул учурда Токой төштүн илимий чөйрөлөрүндө жалпы планетардык дискуссия жүрүп жатат. Дискуссиядагы негизги маселе ички күйүүнүн сырын ачууга жана бул потенциал катастрофаны токтотуунун амалын издөөгө күч-аракетти мындан ары да арбыта бериш жөнбү? Же эрте жарыкта аалам ичин аңтарып, тиричиликтин зарылчылыктарына ылайыктуу башка бир планета таап алып, келечекте Токой төштүн цивилизациясын бүт оодарып кеткидей жана айырда кайрадан жаңырткыдай кылып, планетанын бүт калкын көчүрүү максатка ылайыкпы деген маселе. Каяка, кайсы планетага көзү түшөрү азырынча белгисиз. Азыркы планетасында деле дагы миллион жылдар бейкут жашай берүүгө шарт бар. Бирок ошо миллион жылдардан кийин келчү балээни булар азыркы элдин башына түшкөн түйшүк көрүп, ошол алыскы келечектин тагдыры туурасында аябай кыжаалат ойго батып, жигердене киришип калышыптыр. Көзүм өткөн соң мага десе чөп чыкпай калсын деген тетири ой эч биринин башына кирген эмеспи? Жалпы планетанын дүң продуктусунун кыйла бөлүгү түпкүрдөгү ички күйүүнү токтотуу күрөшүнө жумшаларын билгенибизден кийин биз алигидей бузукулукту ойго алганыбызга уялып калдык. Булар азыр жанагы акырындап жалмап келаткан чөлдүн жолун башынан аягына тосуш үчүн абыдан терең бургулоо аркылуу түпкүрдөн кайнап соолууга узак мезгилдерге бөгөт болчу зат куюп жатышыптыр. Айтууларына караганда мындай иш-чара планетанын ядролук ички реакциясынын жүрүшүнө тоскоол боло алат имиш. Албетте, булардын коомдук жашоосунда да акыл эс эзелтеден кыйналып келаткан нравалык, моралдык, интеллектуалдык мүнөздөгү проблемалары болуш керек жана бар. Бейпилчилдиктин кандай бийиктигине жетишпесин, 10 миллиарддан ашуун элдин бир жашоосу бейкут өтүп жатпаса керек. Бирок таң кала турган бир нерсе. Булар мамлекет деген эмне экенин, курал жарак деген эмне экенин, согуш деген эмне экенин билишпейт экен. Илгерки тарыхында, балким согушта, мамлекетте, акча дегендер да, жаналарга байланыштуу коомдук мамиленин башка категориялары да болгондур. Анысын так айта албайбыз. Бирок азыр ушул мезгилде зордук зомбулуктун институту болгон мамлекет, күрөштүн өзүнчө бир формасы болгон согуш деген түшүнүктөрдү булар таптакыр элестете алышпайт. Биздин жердеги басылбаган көп согуш тууралуу айтып берсек, анда биздин адамзат жоругу макулук же маселе чечүүнүн айбанчылык түрү болуп көрүнөр беле деп ойлойбуз. Булардын турмушунун уюштурулуш калыбын биз жердиктер ойлоо стереотипибиздин
кесепетинен түшүнө бербейбиз же таптакыр түшүнө албайбыз. Булар күрөшүүнүн бир түрү болуп эсептелчү согуш дегенде планеталык коллективдүү аң сезимден биротоло жоготкон деңгээлге жеткен экен. Ошондон улам цивилизациянын бул формасы кыял санаа жетчү аалам аймагында эң алдыңкы цивилизация болуу керек. Булар мезгил менен илимдин өсүүсүндө кенендиктин гумандууланышы, акыл эстүү жандардын бүткүл өмүр максаты болуп калуучу жана ошону менен бирге дүйнөлүк эволюциянын жаңы, жогорку түбөлүктүү фазасында өнүгүү улана берүүчү илимий деңгээлге жетишиптир. Биз салыштырылбас нерселерди салыштырганыбыз жок. Кези келгенде биздин жерге да адамзат ушунчалык улуу прогресске жетишер. Азыр ушу күндө да сыймыктанаарлык жетишкендиктерибиз аз эмес. Ошентсе да бир ой бизди бушайман кылат. Тарых деген согуштардын тарыхы деп өзүн өзү ынандырып алып, адамзат бүгүндө трагедиялык жаңылыштын тоомунда турбасын. Бүгүнгө чейинки биз өсүп өнүгүп келаткан жолубуз башынан натура болсо, анда кандай? Андай болсо биз кайда баратабыз? Бул тарых жолу бизди кайда алып баратат? Тарыхыбыздын бу жолу андай натура болсо, адамзат айыбын мойнуна алып, жалпы башына түшчү катаклизмден сактанып кете алабы? Жазмыштын бойругу менен жерден четки коомдук турмуш күбөсү болуп туруп, оюбуз оңго, санабыз санга бөлүнөт. Жерликтердин келечегинен чоочубайбыз жана жакшылыктан үмүт кылабыз. Үмүтүбүзгө таяныч болоор мына бул коом алга умтулган жүрүшү, согуш менен чечилүүчү карама-каршылыктарды билбеген улуу коомдун өрнөгү турбайбы ааламда? Өздөрүнүн галактикасынан тышкары алыскы бир галактикада жер деген бар экенин токой төштүктөр билишет. Булар жерликтер менен байланыш түзүүгө умтулат. Жөн гана кызыккандыктан эмес, өздөрү айткандай, акыл эс феномендин салтанаты үчүн, цивилизациялардын тажрыйбаларын алмашуу үчүн, аалам интеллектин алып жүрүүчүлөрдүн акыл ою менен рухунун өнүгүшүндөгү жаңы доордун урматы үчүн байланыш түзүүгө умтулат. Байланыш жөнүндөгү аракеттеринде көздөгөн максаты биздин ойго келгенден алда канча чоң жана терең. Ар кандай энергия качандыр бир кезде деградация болоорун жана ар кандай планета бир кезде өчөөрүн ойлошуп, булар дүйнөдөгү акыл эстин эки бутагынын аракетин бириктирсек, табиаттагы жашоо өмүрдүн узактыгын чексиз кылууга жетишер элек деген максатта биз менен байланыш түзүүгө умтулушат. Булар миллиард жылдардан кийин болчу акыр заман проблемасы менен алып урушуп, ааламда бүт тирүү адамдар жашай ала турган жайды уюштуруунун космологиялык проблемасын азыртадан иштей башташыптыр. Учар аппараттары жарыктын ылдамдыгы менен уча алган булар жерге азыр деле жетип бара алгыдай, бирок жерликтер өздөрү чакырбаган соң жулунуп кирип барыштан тартынышат. Жерликтердин макулдугу болмоюнча жетип барганыбыз чакырылбаган коноктой болгонубуз дешет. Ушуну менен бирге булар биз менен таанышууга көптөн бери шылтоо издеп жүрүшкөндүктөрүн айтышты. Биздин космостук станцияларыбыздын орбиталарында узакка жүрүп калгандан кийин жолугушуунун маалы жакындады деп ойлошуп, алгач коосунууну өздөрүнө алган экен. Аябай даярданышып, ылайыктуу учурду гана күтүп турушкан экен. Эки ортодогу орбиталык станцияда туруп калганыбыз үчүн булар менен жолугушуу бизге туш келген тура. Булардын планетасында биздин пайда болушубуз албетте укмуштуудай жаңылык болду. Ушуга байланыштуу эфирде бүтүн планеталык телеконтент жүргүзүлдү. Мындай салтанат айрыкча чоң майрамдарда гана өткөрүлчү экен. Айлана тегерегибиздеги абанын ичинен планетанын миңдеген километр алыстыктагы жандарын көрүп, ошол эле учурда алар бизди көрүп, кудук кашында турган кишилер менен сүйлөшкөндөй өз ара сүйлөшүп, күлүшүп, кол алышып жаттык. Токой төштүктөр келишимдүү жандар болот экен. Ар кимиздин өз кебетеси бар. Улут, мамлекет деген жок болгону менен түз турпаты өз алдынча. Көгүлтүр чачтары да баары бирдей эмес. Ошол көгүлтүрдүн түсү чыңкый көктөн булаңкыр көгүшкө чейин бири-биринен айырмалана берет экен. Бирок карыялары биздикиндей эле көгүш буурул, анан агала болуп карайт экен. Ар кандай этникалык топтордон тургандыгын билдирип, антропологиялык типтери да ар башка. Ушул маалыматтар жана мындан башка да таң каларлык көп нерселер жөнүндө биз кайра паритетке же биротоло жерге кайтканда айтып беребиз. Азыркы айтар кеп мында. Токой төштүктөр паритет байланышынын системасы аркылуу бул кабарды берсеңер деп суранышты. Жерликтер
ылайык көргөн учур шартта жер планетасына барсак деген ниетибиз бар дешти. Ага чейин жылдыз аралык ортодо жолугушуп турар станциянын программасын иштеп чыксак дешет. Ал станция алгачкы жолугушуулардын орду болсо, андан кийин демейки катташуунун жолдогу бекети болуп калар эле. Булардын сунушун биз жердегилерибизге жеткирели деп убада бердик. Бирок ушуга байланыштуу бизди кооптонткон башка нерсе бар. Биз жерликтер ушка окшогон планета аралык жолугушууга даярбызбы? Акыл эстүү жандар катарында мындай ишке өсүп жетилдикпи? Азыркыда ичера ажырымчылыгыбыз жана карама каршылыгыбыз күчөп турган шартта бүт адамзаттын атынан, жердин атынан шайланып чыга алабызбы? Атаандаштык, курунамыз күчөп кетпесин үчүн бул маселенин чечилишин Бириккен Улуттар Уюмуна берсеңер деп суранабыз. Бириккен Улуттар Уюмунда сөз болгондо вето менен кыянатчылык кылышпаса экен. Өзгөчө шарт болгондуктан бу жолу ветонун укугун жоюп салса деп суранабыз. Өзүбүздүн космостон санаа жеткиз алыс туруп, алигидей күдүк ойлорду ойлоо бизге өтө оор. Бирок биз назиле жерликпиз да. Жер планетасынын жарандарынын кылык жоругун жакшы билебиз да. Айрыкча өзүбүз жана биздин жоругубуз тууралуу айталы. Орбиталык станциядан жоголуп кетишибиз силердин араңарда канчалык дүрбөлөң түшүрүп, кыйын чараларды колдонууга мажбурлап жатканын биз толук түшүнөбүз. Сиздерди ушунчалык тынчсыздандырганыбызга аябай өкүнөбүз. Бирок биз туш болгон жагдай дүйнөлүк тажрыйбада ушунчалык бөтөнчө болгондуктан өмүрүбүздөгү эң улуу иштен баш тарта албадык. Баш тартууга акыбыз жок деп эсептедик. Катаал регламенттин кишилери боло туруп, алигидей максат үчүн биз регламентти бузууга аргасыз болдук. Макул, биз айыптуу бололу, тиешелүү жазабызды алалы. Азырынча аны кое туралычы. Туюңгула, биз ааламдан кабар жибердик. Буга чейин белгисиз болгон күндөрдүн чыгаан күнү эге жылдыз системасынан силерге белги берип жатабыз. Көгүлтүр чаштуу токой төштүктөр азыркы замандагы цивилизациянын эң бийигин жараткандар. Булар менен жолугушуу бүт жер бетиндеги турмушка, бүтүндөй адамзат тукумуна жакшы өзгөрүштөрдү киргизиши мүмкүн. Эң улуу жердин кызыкчылыгы үчүн биз ушундай ишке бара алабызбы? Бул планеталыктардын бизге келер коркунучу жок дегенкиси биз ошондой пикирге келдик. Бирок булардын тажрыйбасын үйрөнүп, биз турмушубузда дүйнөнү курчаган энергия алуудан баштап куралсыз, зомбулуксуз, согушсуз жашоого жетишкедей өзгөрүш жасаар элек. Бул кыял жерликтердин түшүнө кирбеген кыял көрүнөрү шексиз, бирок токой төш планетасындагы турмуш так ушундай курулган. Массасы боюнча жерде эле биогеологиялык жайды жайлап туруп, булар ушундай түшкө киргиз кыялдагы бейкут, бейпилдиктин деңгээлине жетишкендигине биз салтанаттуу түрдө күбөгө өтө алабыз. Ой жүгөртүүнүн бүт ааламдык, жогорку цивилизациялык мүнөзүнө ээ болгон жандар боло туруп, булар акыл эс боюнча туугандаш жерликтер менен эки тараптын даражасы жана каалоосуна жооп берерлик формадагы ачык айрым байланыш түзүүгө даяр. Жерден тышкары цивилизацияны ачканыбызга кумарлануу жана таң калуу бүт акыл эсибизди бийлеп алганы менен биз баары бир эртерээк кайтууну көксөп турабыз. Кайтып барып, биздин галактикадан четтеге, жаратканы эге болгон системадагы бир планетадан көргөн билгендерибизди эл журтубузга кең кесире баяндап берүүгө куштарбыз. 28 сааттан кийин, башкача айтканда, байланыштын ушул саатынан туп-туура бир сутка өткөндө кайра өзүбүздүн паритетке учуп жөнөйлү деген ойдобуз. Паритетке жеткен соң, биз толук бойдон бир башбордун бийлигине моюн сунуп беребиз. Көрүшкөнчө кош болгула. Күн системасына учуп чыгаардын алдында паритетке кайсы маалда жетерибизди кабар кылабыз. Ушуну менен Токой төш планетасынан берген биринчи кабарыбызды аяктайбыз. Жакында көрүшкөнчө үй бүлөлөрүбүзгө кабатыр болбосун деп айтып коюңуздарды көптөн көп суранабыз. Паритет космонавт 1-2, паритет космонавт 2-1. Орбиталык паритет станциясындагы мындай чектен чыккан окуяны териштирген Конвенция авианосецинин бортундагы өзгөчө полномочиясы бар комиссиялар 2 бөлүнүп, кеңеш бүткөн соң ар кимси толук составы болуп, өз-өзүнүн жогорку инстанциялары менен консультация өткөрүү үчүн учуп кетишти. Авианосецинин бортунан учкан бир самолет Сан-Франциского курс алды. Аздан соң экинчи самолет карама-каршы багытка Владивостокко курс алды.
Конвенция авианосеци дайым турган баштагы эле ордунда, Тынч океандын Алеуттун түштүгүрөөк тарабында турду. Авианосецте тартип бекем сакталууда. Ар ким өз ордунда, ар демеге даяр. Баар унчукпайт, эч кимиси лам дебейт. Бул кыйырда поездер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Темир жолдун эки тарап кыйырында ээн талаа, эриме чөл, сары өзөк жатат. Гринвич меридианы сымал бул кыйырда алыс жакын аралыктын эсеби темир жолдон башталат. Поездер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Аза көчү Атабейттин жолун кадыресе арбытып койду. Күн чоң шашке болуп, ошол жеткен ордунда туруп алган Сейт Сары өзөктүн чөлү калыбынан жазбай, кадимкидей ысый баштады. Бирде саатты, бирде күндү, бирде алдыдагы керилип жаткан жайыкты карап коюп, боронду эдигей жол жүрүш ойдогудай эле баратканын өзүнчө белгилейт. Жанагыдай эле буурасы маң-маң желип, өзү алдыда. Анын соңунан прицеп тарткан трактор келет. Анын соңунан дөңгөлөктүү экскаватор Беларус коңузча күжүлдөп калбай келет. Жолборс болсо тилин салаңдатып, жели жортто катталды. Кызыгын кургур деп ичинен күрсүнөт эдигей. Адамдын башы ой ойлобой тура албайт экен го. Бул тоголок эмен жаралганын карасаң, кааласаң каалабасаң деле ойдон ой туула берет. Кыязы өлөр өлгүчө ушу калыбынан жазбайт го. Жолду катар санаасына ар демелер кире бергенден улам эдигей ушундай бүтүмгө келип өзү күлдү. Толкунду кубалаган толкундардай болуп, ой артынан ой чубалат. Бала чагында күн шамалдап турганда Арал деңизинин жээгине отуруп алып, тетигинде ак чалгын болуп жарылган толкундар келе-келе ургуштап кайнап, боорул жалданып, толкундан толкун жаратып, күркүрөп шаркырап жээкке жетип турарын карай берчү. Түгөнбөгөн ошол жүрүштө деңиздин жан кыймылы туулуп өлүп жатар эле. Ошондо бала кыялы ак чардак болуп, толкундардын үстүнөн кайкып учкусу, улуу суунун күжүрмөн жашоосун бийиктен көргүсү келер эле. Көктөм алдындагы сары өзөк чөлдүн муңайым тунжуроосу, бууранын арышкере бир калыпта желгени боронду эдигейди термелтип ар кандай ойго салат. Барар жол алыс болгон соң эдигей да башын чулгубай келген ойго сүңгүп кире берди. Каранар алыс жол жүргөндөгү адатына салып кызый берди. Нымшыган денинен каңырсыган кычкыл жыт буруксуй баштады. Кулак астынан, желкесинен соккон жыт каңыл жарды жарат. Жарайсың деп эдигей өз алдынча буурасына ыраазы болуп күрсүнөт. Тердей баштаган экенсиң го, чаткаягың көбүктөнө баштаганбы дейм. Буурасың да, бууралык жытыңын күчүн кара. Заарын күчөп келаткан экен. Боронду эдигейдин эсине өткөн күндөр түштү. Казангаптын акыл токтотуп, күчкө толуп турган мезгилиндеги кай бир окуялар да түштү. Анан калса ачуу жумалык болуп, көкүрөгүнүн түбүндө сакталып калган кусалыгы кайра козголду. Келме келтирип, тобо кылса да болбоду. Жүрөгүн мыкчыган ал кусалыкты кайрадан бекитип, ойлонбой коюш үчүн ал үст-үстүнө келме келтирип, ага да болбоду. Акылы кой деси да, жаны сүйрөп чыга берди. Боронду эдигей өз алдынча түнөрүп, ансыз да маң-маң желип бараткан буурасын теминип камчыланып жиберди. Шапкесин чекесине түшүрө тартып, катуулай жүрдү. Артындагыларга кылчайып койбоду. Арттан келе беришсин, адашып калышпас. Аялына да сырдашпаган, Казангап гана кезинде адатынча калыс бүтүм чыгарган ал жоруктары менен арттагы жаштардын ишемне деди өзүнчө. Казангап гана түшүнмөк. Ал болбосо эдигей алдагачан боронду разъездинен изи суулуп жоголмок. Ошол 51-жылдын аягы кышында разъездге бир үй бүлө жаңы келди. Эрди катын 2 баласы менен, уулдарынын улуусу Даул 5-те, кичүүсү Эрмек 3 жашар экен. Абуталип Куттубаев өзү болсо эдигейге курбал экен. Ал согуш чыгаарда мурунку жыл айылдык мектепте мугалим болуп иштеп, анан согуш чыгаары менен аскерге алыныптыр. Зарипа экөө согуш бүткөн жылы үйлөнүшүптүр. Бияка көчүп келгичекте Зарипа дагы баштапкы класстарга мугалим болуп иштеп жүргөн экен. Анан тагдыр айдап келип экөөн ушу борондуга баш калкалатат экен. Булар ойлогон ою менен эмес, кыстаган турмуштун айынан Сары өзөктүн чөлүнө жер ооп келишкени обол көргөндө эле түшүнүктүү болгон. Абуталиев менен Зарипа башка кай жерге болбосун орношуп иштеп кетчү немелер экен. Бул жайга келгендери аргасыздыктан болуптур. Көпкө чыдап тура алышпайт го.
Бүгүн болбосо дагы бир күнү баш болгон жака кете беришер деп ойлошту оболу борондулуктар. Булардан белдүү не бир эр азаматтар бу жерге кармалып кала алышкан эмес. Эдигей менен Казангап экөө да ушул ойдо болушту. Анткени менен Абуталиптин үй бүлөсүнө баары тең бат эле ымалалаш болуп кетишти. Кишичиликтүү, маданияттуу немелер экен. Жашоосу гана жармач, эрди катын экөө тең эл катар иштейт. Экийлип, эңкейип, шпал ташыйт. Көк муштун болуп кар тазалашат. Иши кылып, темир жол жумушчусунун мойнундагы милдетин аткарып жүрүштү. Абуталип согушта немецтердин туткунунда болуп чыккан үчүн жапа чегишкени болбосо ынтымактуу, мунасалуу үй бүлө экен. А кезде туткун болгондорду мурдагычылап чыккынчы катары, эл душманы катары жектеш кылып калган. Борондулуктар анысын анчалык этибарга деле алышпады. Туткунда болсо болгондур, акыр түбү согуш жеңиш менен бүтпөдүбү. Өткөн дүйнөлүк аламатта адамдар кандай гана күндү көрбөдү. Далай жан азыр ушу күндө да жанын коёр жер таппай тентип жүрүшпөйбү. Согуштон суук илеп көлөкөсү дале адамдан калбай ээрчии келет. Ошол үчүн борондулуктар жаңы коңшунун тынчын алып сурай беришпеди. Көргөн азабы, иште калган арманы ансыз деле арбын окшойт. Жаратын тырмап, не кылалы деп жайына жөн коюшту. Бара-бара Абуталип менен ынак болуп кетишкенин өздөрү да байкабады. Акылдуу киши экен. Эдигейге жакканы Абуталип кор абалында кордугун билдирбейт. Тагдырына наалат айтып кейи бербей, даражасын бийик кармап жүрөт. Дүйнөдө болуп жаткан нерселер менен эсептешпей коймокпу? Башына түшкөн мүшкүл пешенесиндеги тагдыр экенин жакшы түшүнөт окшойт. Аялы Зарипа да ушу жагдайды жакшы аңдап алган көрүнөт. Башка түшкөн мүшкүлдү тартыш керек экенине ичтеринен моюн сунуп, турмуштун маңызын экөө өз ара ысык мамилесинен, өз ара камкордугунан тапкандай. Дүйнөнүн ызгар шамалынан экөө бирин-бири ошол ысыкчылыгы менен калкалашып, балдарын корголошуп, ошону менен корголошуп турушкандай. Муну Эдигей кийин түшүндү. Айрыкча Абуталип үй бүлөсүнөн четте бир күн чыдай албагыдай. Балдары ал үчүн бүтүн бир дүйнө. Колу бошой калса эле балдарына үйрүлөт, кат салат үйрөтөт, ар кандай жомок, табышмак ойлоп айтып берет. Жаңы оюндарды ойнотот. Аял экөө ишке кетишкенде алгачкы күндөрү балдарын кепесине камап кетип жүрүштү. Ага үкү бала чыдап карап тура албады. Балдарды үйүнө алып келип алчу болду. Жаңы келгендердикине караганда Эдигейдин үйү жайлуу эле. А кезде жашоосу да оңолуп калган. Эдигейдин эки кызы да эсине кирип калган кез. Абуталиптин балдары менен тең. Бир жолу иштен кайтып келатып, балдарына кирген Абуталип мындай деп калды. Эдигей, менин балдарыма кошуп, сенин кыздарыңды да окутайын. Мен балдарым менен бекерчиликтен убараланып жүрөт дейсиңби? Бирге ойноп көнүгүп алышты. Күндүзү силердикинде болсун, кечкисин биздикинде. Муну эмнеликтен айтты дебейсиңби? Эл журттан чет, бу жайда албетте жашоо кызыксыз. Мына ошол үчүн балдардын көзүн ачуу керек. Жаштайынан билим керек болоор кез жакындап келатат. Азыркы балдар чоң кишилердин билгенин билүүсү зарыл. Антпесе чоң билимге баш багып кире албай калат. Абуталиптин бул аракеттердин маанисин да Эдигей кийин алиги жаман окуядан улам түшүндү. Көрсө борондун шартында Абуталип балдарына берер колунан келген жалгыз жардам ошол тура. Ал билгендей эле ашыккан экен. Өз билимин көбүрөөк үйрөтүп, балдарынын сезимине өзүн тереңирээк сиңирип, алар менен кошо өзү көбүрөөк жашап калууга ашыккан экен. Кечкисин иштен келген Абуталип менен Зарипа өздөрү менен Эдигейдин балдарына мектеп, бала бакча уюштуруп жиберишчү. Балдар тамга таанып, эжелеп окуп үйрөнүп, ар кандай оюндарды ойноп, мелдешип, сүрөт тартышып, тигилер окуп берген китептерди кунт коюп угуп, ар түрдүү ырларды жаттап, ырдап калышты. Булардын бу сабагы Эдигейди да кызыктырчу болду. Ал кээде кире калып, карап отурар эле. Үкү бала да башка бирдемелерди шылтооломуш болуп, жүгүрүп келип, кыздарынын окуганын кызыга карап отурат. Эдигей жетин албайт, жүрөгү элжирейт. Билимдүү киши, окутуучу деген ушундай тура. Чоң эле кишилер бала менен бала болуп, балдарга кандай мамиле жасаарын карап отуруш өзүнчө кызык. Мындай учурда алаксытпаш үчүн Эдигей бурчта тынч отурат. Үйгө кирип келгенде болсо, дароо баш кийимин алат да. Кеш жарык, бала бакчага биринчи окуучу келди деп жиберет. Анын келип турганына балдар да көрүп калды. Кыздардын кубанганын айтпа, атасынын көзүнчө аябай тырышат. Балдар жылуу окусун деп Эдигей менен үкү бала алмак салмак от жагып берип турушат.
Ошол жылы Борондуга ушундай үй бүлө келип, баанектеп туруп калды. Анан калса, мындай кишилердин турмуш жолу дайым кыйчалыш болот тура. Абуталип Куттубаев немецтердин туткунунда гана эмес, бактысынабы, шорунабы, түштүк Бавариядагы концлагерден бир топ туткундар болуп качып чыгып, 43 жылы Югославия партизандарына кабылыптыр. Согуш бүткүчөктүү Югославиянын боштондук армиясында жүрүптүр. Ошо жерде жарадар болуп, ошо жерде айыгыптыр. Югославиянын күжүрмөн ордендери менен сыйланыптыр. Партизандык гезиттерге анын эрдигин жазып, сүрөтүн чыгарыптыр. 45 жылы мекениме кайтып келатып, текшерүү электен өткөрүү комиссиясынан өтүп жатканда, ошонусу аябай жардам берген экен. Концлагерден качып чыккандар 12 туткун экен. 4-өө гана аман калышыптыр. Советтик текшерүү комиссия Югославия боштондук армиясынын бөлүктөрү турган жерге атайын барып, югославиялык командирлер баштагы советтик туткундарды партизандарга катарлаш фашисттерге каршы күрөшүүдө бирге согушкандыктары туурасында, андагы моралдык жана аскердик сапаттары туурасында кат жүзүндө пикир жазып беришкени алиги 4-өөнө аябай колдоо болуптур. Иши кылып, 2 ай бою сандаган текшерүүлөрдөн, сурактардан, кездешүүлөрдөн өтүп, кээде жаны кашайып, көбүнесе үмүт тилеге кубат берип, акыры укугунан ажырабай, бирок аскерден кынтыгы жок кайткандай, артыкчылыгы жок болуп, өзүнүн Казакстанына кайтып келди. Ага Абуталип Куттубаев капа болбоду. Согуштун алдында география сабагынын мугалими эле. Ал ишине кайра турду. Ошол райборбордогу мектепте баштапкы класстарга сабак берген жаш мугалим Зарипаны жолуктурду. Эки жанга бакыт тең келген мындай окуялар сейрек кездешсе да болот эмеспи? Антпесе турмуш экени кайсы? Ал ортодо жеңиштен кийинки биринчи жылдарда өттү. Шаң салтанаттын артынан кансыз согуштун каңырсыган жыт урду. Каңырсыган жыт күчөгөндөн күчөдү. Согуштан кийин талыкшый түшкөн дүйнөнүн кайрадан тынчы кетип, журт сезими кайрадан кызууланды. География сабагынын кайсы биринде ошол сезимдин учкуну чагылды. Эртедир кечтир бу жердеби, же башка жердеби, ушул түрдөбү, же башкачабы, бирок акыры ушундай окуя болмок. Абуталип болобу, башка бирөө болобу, туш келмек. 8-класстын окуучуларына дүйнөнүн Европа бөлүгү туурасында айтып жатып, Абуталип өз башынан өткөнүн сабакка кошуп кетти. Бир жолу концлагердеги туткундарды немецтер түштүк Бавария, Альпы тоолорундагы таш казуу жумуштарына алып чыгат. Ошондо сакчылардын куралын тартып алып, бир топ туткун качып чыгып, Югославия партизандарына кошулат. Ал кыйын кезең күндөрү Абуталиптин баспаган жери калбады. Европанын жарымын кыдырып, Адриатика менен жер ортолук деңиздердин жээгинде да болду. Ал жерлерден табият шарты жана элинин жашоо тирлиги менен жакшы тааныш. Анын баары окуу китебинде жазылган эмес, башынан өткөн, көзү көргөндөрдүн айтуу менен Абуталип сабагын мазмундуураак кылайын деген. Тактада илинип турган география картасынын Европа бөлүгүндөгү көк жашыл күрөң жайларын мугалимдин колундагы көрсөткүчү кыдырып жүрдү. Көрсөткүч Европанын тоолорун, жайыктарын, сууларын көрсөтүп, Абуталипке али ушу күнгө чейин түшүнө кирип жүргөн жерлерге дагы тийип өтүп баратты. Ал жерлерде күндүр-түндүр согуш жүргөн, нечен кыш, нечен жай тынбай жүргөн. Ошондой бир согушта душмандын капталдан жаадырган огуна кабылып, Абуталип боор ылдый кулап кетти. Азыр көрсөткүчү ошол каны төгүлгөн кичинекей жерге да тийип өткөндөй болду. Боор ылдый таш менен чөпкө төгүлгөн каны азыр картанын бетине төгүлгөнсүп, Абуталиптин көзү караңгылай түштү. Баш айланып кетти. Ошондо боор ылдый тоголонуп баратып да, баш айланып, көзү караңгылап, туткундан бирге качып чыгышкан поляк досун жардамга чакырып кыйкырган. Тоо көчүп, суулар коңторулуп, Абуталип жан талаша «Казимир, Казимир» деп кыйкырып баратты. Бирок ал кыйкырып атам деп ойлоду. Чынында Казимир досу кандай үнү чыкпай, жан талашкан аргалы. Ошо бойдон Абуталип партизандардын госпиталында кан куйгандан кийин гана эсине келген. Дүйнөнүн Европа бөлүгү туурасында окуучуларга сабак өтүп жатып, Абуталип Куттубаев башынан өткөн ушунча окуялардан кийин кадимки мектеп географиясына гана тиешелүү маалыматтарды чоочун иш катары кебелбестен айтып берип турганына таң калды. Алдыңкы партадан шак көтөрүлгөн кол
Анын сөзүн бузду. Агай, демек сиз туткунда болупсуз да? Сумсая тиктеген эки көз ага кадалып, өспүрүм бала баш артына экчилип какайып турду. Кем эек баланын астыңкы тиштери үстүңкү катарын жаап, тиштене турган ушул элеси Абуталиптин эсине өмүр бою батып калды. Ооба, эмне экен? Анда эмне атынып алган жоксуз? Өзүм өлтүрүүнүн кажаты канчалык эле? Ансыз да жарадар болчумун. Душманга туткун болуп түшпөө керек. Ошондой буйрук бар да. Кимдин буйругу? Жогор жактын буйругу. Аны сен кайдан билесиң? Мен баарын билем. Биздикине Алматыда, Москвадан кишилер келип турат. Демек сиз жогор жактын буйругун аткарбапсыз да. Сенин атаң согушта болду беле? Жок, ал аскерлерди согушка жөнөтүп турган. Анда экөөбүз бири-бирибизди түшүнө албайбыз. Жалгыз айтарым, ал учурда менин башкаргам калган эмес. Баары бир сиз буйрукту аткарышыңыз керек болчу. Эмне эле жабышып калдың деп башка бир окуучу ордунан турду. Биздин агай югославиялык партизандар менен бирге согушкан. Сага эмне жок? Баары бир буйрукту аткарышы керек болчу, деп тиги бала жактаган бербеди. Ал анан балдар классты башына көтөрүштү. Аткарыш керек болчу. Аткара алмак эмес. Аткармак. Кантип аткармак? Туура эмес. Мугалим столду тарс бир койду. Токтоткула сөзүңөрдү. Азыр география сабагы жүрүп жатат. Менин кантип согушканымды жана эмне болгонумду билчүлөр жакшы билет. Сабакка көңүл бургула. Ошентип кайрадан капталдан душмандын автоматы ок жаадырып, көрсөткүч кармап, тактанын түбүндө турган мугалим боорулдый тоголоно кулады да, аккан каны Европанын көк жашыл күрөң түстүү картасын жая берди. Ушул окуя болгон картадагы кичинекей жерди бу жолу да класстан бирөө көрө албады. 3-4 күндөн кийин районудон чакыруу келди. Айырда Куттубаевка кеп сөз айтышпады. Тек өспүрүм жаштарга мурдагы согуш туткуну сабак берүүгө моралдык укугу жок деп, жаакташпай өз ыктыяры менен арызын жазып, иштен бошонуп кетүүсүн туюнтушту. Абуталип Куттубаев, Зарипа экөө тун уулу Даулду бооруна катып, областтык борбордон алысыраак башка бир районго көчүп кетишти. Бир айылдын мектебине орношту. Там ташы табылып, жай алып калышты. Жөндөмдүү жаш мугалим Зарипа окуу бөлүмүнүн башчысы болду. Бирок ошо маалда 48-жылдагы Югославияга байланышкан окуя козголду. Эми Абуталип Куттубаевди жөн эле баштагы согуш туткуну катары көрүшпөй, Югославияда узак убакыт болуп келген шектүү киши катары эсептеп калышты. Ал Югославиянын партизандары менен бирге согушуп жүргөнүн далилдесе да, ага көңүл бурган жан болбоду. Баары эле ага боору ооругансыйт, бирок бир да бирөө өз моюнуна жоопкерчилик алууга батынбады. Кайрадан районго чакыртышты. Өз ыктыяры менен иштен бошогон мурдагы жорук кайрадан кайталанды. Ошентип улам бир жерге көчүп конуп жүрүп, Абуталип Куттубаевдин үй бүлөсү 51-жылдын аягында кыштын кыраан ортосунда Сарыөзөктүн Эрме чөлүндөгү Борондо разъездине туш болду. 52-жылдын жайы адаттагысынан ашкере ысык болду. Какшыган жер тырс-тырс жарылып, чөлдүн ысып күйгөнү ушунчалык Сарыөзөктүн кескелдириктери да жанын катар жай таппай, адамдардан чоочулабай, босогого кирип калат. Алкымы лакылдап, ачылган оозу жабылбай, тамандырыкта турат. Айры куйруктар болсо салкын издеп, улам көкөлөп, көзгө илинбей кетет. Анда-санда гана коңкулдап үн салып коет да, ошол бойдон бозомук тарта зыкымданып күйүп турган абада көпкө үн угулбай тайынсыз жоголот. Бирок иш деген иш. Поездер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай өтүп жатат. Борондо разъездинен канча поезд бет келишип жолугушуп, ажырашып өтпөдү. Мамлекеттин улуу кан жолундагы транспорттун жүрүшүнө эч кандай ысык таасир эте албайт. Иш өз калыбында жүрүп жатты. Кол капсыз иштөө кыйын, жылаңач кол менен темир эмес, ташты кармай албайсың. Асман очого көмкөрүлгөн казандай болуп, төбөдө алоолонгон күн сууну адаттагыдай цистерналап алып келет. Разъездге жеткенче кайнаган суудан айырмасы болбой калат. Жонуңдагы кийимиң бир күндө оңуп, экинчи күнү куурулуп түшөт. Ушул азыркы ысыктан көрө Сарыөзөктүн кычыраган кышкы чилдеси жеңил сезилет. Ошон үчүн Борондо эдигей Абуталиптин көңүлүн жооткотумуш болот. Жыл сайын эле жай мындай ысык боло бербейт. Быйылкысы бөтөнчө болду го, деп өзү күнөөлөөдөн бетер актанат. Дагы 15-20 күндөн кийин ысык кайтып калар, ысыгың менен куру.
баарыбызды кыйнап салды. Бул сары өзөктүн жай күзүнө ишенип болбойт. Бир эле заматта күн бузулуп, өзгөрүлүп да кетет. Анысы жай аягында көп болот. Анан кыш түшкөнчө жан жыргаткан мээлүүн ырай турган. Мал эт алып семирер маал ошол. Кээ бир белгисине караганда быйылкы күз да ошондой болгудай. Күзгө жарасак, анан беймарал кез келет. Демек келеттечи, деп Абуталип жылмаят. Келет дебесем да келер. Ошонуңа рахмат. Мына азыр мен мончодо отургансыйм. Өз жаныма кейгеним жок. Зарипа экөөбүз чыдаарбыз. Мындан ооруна да чыдаганбыз. Балдарга жаным кейит. Карап отура албайм. Борондунун балдары дымыктырган аптаптан эттен түшүп азып кетти. Катар жер жок. Балдардын жаны жыргар же бир булак, же бир түп дарак болсочу. Көктөмдө сары өзөктүн жайыгы менен жылгасын жашыл раң каптап, жашылданганда аз күн болсо да балдардын жарпы жазылып калат. Бекинчек бекинишип, топ ойноп же талааны талаалай чаап, сары чычкан кубалап, айдын бети балдардын кыйкырык чуусуна жаңырып турат. Сырттан карап көңүлүн кубанат. Бул жай жан жаныбарларды кыйнап салды. Тынч алып үйдө отурбаган балдар талмоорсуп көлөкөдөн чыгышпайт. Өткөн кеткен поездерди гана ийирчий карап, баш багып коюп, кайра шылкыйып дубалга жөлөнүшөт. Болгон эрмеги өткөн кеткен поездерди санамай, алардын ичинен канчасы эл ташыган пассажир поезд экенин аныктамай, канчасы товар поезд экенин тактамай, пассажир поезд разъезден өтүп баратып, жүрүшүн жайлатса токтоор бекен деп, балдар көлөкөдөн чыга чуркашат. Колдорун серепчилеп, ушул поезд аларды салкын жактарга алып кетчүүдөн бетер үмүттөнө карашат. Анан поезддин куйрук вагону көздөн учуп, алыстай бергенде балдарды караба. Салкындык деген үмүт тилектери кошо кеткенсип, умсуна тиктеп, жалдырай карап калышат. Поездда бараткан пассажирлер кең ачылган терезелеринде туруп барат. Дем кыстыккан вагон ичине чымындарга чыдабай үшкүрүнүп барат. Бирок бир-эки күндө жайылып аккан дайралуу, жашыл токойлуу жайларга жетишээрин ченемдеп, камдуу үмүт менен баратат. Ошол жайда балдарына боору оорубаган жан болбоду, Боронтуда. Бирок Абуталиптен бала деп тарткан азабын жалгыз Зарипадан башка эдигей гана билип жүрдү окшойт. Зарипа экөөнүн ортосунда алгачкы сөз да ушул тууралуу болду. Ошол сөз экөөнүн тагдырындагы килит кичине ачыла бергенсиде. Ал күнү үчөө жолдо иштеп, рельстердин асты аралыгындагы шагылдарды жаңыртып жүрүшкөн. Поезд өткөн сайын жер силкинип, шагыл акырындап эки тарапка коюла берет. Ордун толуктап туруш жолчулардын милдети. Жол үстү тынчымак беле, поезд дегениң удаа өтүп турат. Ошондуктан ишиң да үзүл-кезил, бирок азыркыдай ысыкта жөн күтүп турушкан эс алуу жок. Кечке бүтпөгөн жадаткан жумуш. Түшкө маал Абуталип бошогон бетондорду алды да, өзү айткандай туюкта турган цистернадан ысык суу ап келмейге, ага кошо балдарга көз сала келүүгө кетти. Эки рельс эки жактан алоолонуп илеп уруп турганына карабай, шпал санап жөнөдү. Өзүн ойлобой балдарын көрүп коюуга шашып баратты. Башында кубарган чий калпак, уркуйган ийнинде оңуп бүткөн, саналуу кабыргаларынан ылдый шалбыраган кир майкеси, бутунда боолору жок коңултак батинке. Баскан сайын батинкеси шпалдан шпалга шалпактап, өзү менен болуп баратты. Артынан поезд кууп жеткенин сезген да жок, кыл чайган да жок. Абуталип, жолдон чык. Сен эмне дүлөй болуп калгансыңбы деп кыйкырды эдигей. Абуталип укпады. Паровоз заңгырап кыйкырганда гана жолдон чыгып, жалылды жылбышып түштү. Бирок ошондо жанынан шуулдаган поездге дагы кыл чайбай койду. Машинист муштумун кезеп, сөгүнүп баратканын да көргөн жок. Согушта жүрүп, туткунда болуп, чачына ак кирбеген неме? Ырасанда жаштыр, 19-да аскерге алыныптыр. Кенже лейтенант болуп согушка кириптир. Бирок ушу жайда чачын агаралады. Сары өзөктүн ак чачы. Обол мурун эки чыкыйы буурул тартып, анан сала аралабаган калың чачынын арасында актары көбөйгөндөн көбөйө берди. Жайчылык кез болсо, жалдуу жылкыдай болуп келишимдүү жигит экен. Жайык маңдайы куш мурун, кокосу уркуюп, эриндери бек калбык, субагай бакыран көз. Абы жолуң болгур. Сценада Отеллонун ролун эле ойной турган кейпиң бар, деп Зарипа күйгүзө тамашалап калат. Анда Абуталип күрсүнөт. Отелло болсом ит болуп,
Seni muунтуп өлтүрмөкмүн да. Саганын керек эмне? Артыңан поезд жутунуп кирип бараткан поездди байкай албаганыңа Эдигейдин эси чыкты. Тигил эмне кылганы, айтсаң боло деп Зарипаны жекирди. Жолунда баратканда машинист жооп бербейт. Анын бетин ары кылсын дечи, бирок ушуда жорукпу? Зарипа кара көк болуп, күйүккөн жүзүнөн терең жеңи менен сүртүп оор үшкүрдү. Мен да коркуп жүрөм. Эмнеге? Корком Эдике. Сенден жашырган эмне? Балдарын ойлоп, мен ойлоп эле жаны кашая берчү болду. Абуга тиерде ата-эне агаларымдын тилин албай койбодумбу? Агам болсо жаалы көзүнөн чыгып, өлөр өлгөнчө өкүттү өтөсүң. Сен эрге тийбей эле азапка кирип атырсың. Балдарың да, балдарыңдын балдары да туулбай жатып шорго малынган ушул. Тиги сен жактырып тийип жаткан жарыңдын башында мээси болсо, үй бүлө күтпөй асылып өлгөнү оң болор эле. Ошондо жаны жанатка чыкмак деп бакырган. Биз экөөбүз анын тилин албадык. Согуш бүтөөрүн бүттү. Эми тирүү менен өлүүдөн эмне сурак деп үмүттөндүк. Элден четте жүрдүк. Төркүндөрүбүздөн кол үзүштүк. Акыр аягында аңдап турсаң, агам арыз жазыптыр. Мен эскертем, эрге тийишиңе каршы болгом деп жазыптыр. Анан дагы карындашым менен төтөн жанагы көп убакыт Югославияда болуп келген Абуталип Куттубаев деген неме менен эч кандай мамилем жок деп жазыптыр. Ал ошондон кийин баленин баары кайра башталды. Кайда барып урунсак деле кайра айдашат. Ошентип мына ушул жерге туш болдук. Мындан ары барар жагыбыз жок. Зарипа унчукпай калды да, өчөшкөндөй шпал астында шпал күрөктөп кирди. Бет алдынан келаткан дагы бир состав көрүндү. Эдигей менен Зарипа күрөк замбилин ала жол жалынан ылдый түштү. Жакын көргөн кишилер ушундай абалда турганда бирдеме кылып жакшылык көрсөткүсү келди Эдигейдин. Бирок буларды баскан бале сары өзөктүн чегинен сырткары экенин көрүп аргасы түгөндү. Биз бу жерде турганыбызга көп жыл болду. Силер да эптешип көнүп кетерсиңер, тирүүлүк барда жашоо керек, деп баса айтты да, Зарипанын жүзүнө тике карап, ою бөлүнүп кетти. Ай бечера, сары өзөктүн тирилигине ар ким чыдай бербейт. Кышында жаң келгенде ак жуумал эле, эми карачы, кер сары болуп өчүп баратат деп, өз ичинен маңдайындагы оңуп бараткан сулуулукка кейиди. Жибектей чачың күнгө күйүп куурады. Салаңдаган кирпиктериңде күн табына куйкалана кетиптир. Эриндериң тырс-тырс жарылып кеберсиде. Кыйналды, кайранжан. Бу жашоого көнбөгөн назик жаның. Анткем менен кайраттуу экенсиң. Кайратыңдан кайтпадың. 2 балалуу болуп алып, кайда кайтмак? Деген менен мыкты жан экенсиң. Ал ортодо күйүп турган ысык абаны куюндатып, автоматтан жааган октой жанды куйкалатып, алиги состав өтүп кетти. Экөө курал жабдыгын көтөрүп, кайра жол жалына чыгышты. Зарипа, деди Эдигей келинге кичине кайрат кошуп акыл айтууга. Бу жер чыны балдар турар жер эмес. Мен өз балдарымы карап отуруп, жаным кейип кетет. Бирок түбөлүк эле күн ушинтип тийип тура бермекпи? Жакшылыгы болор. Анан калса ойлоп көргүлөчү, ушу сары өзөктө жапа чеккен жалгыз эле силер бекенсиңер? Аз да болсо эл журтпуз. Айланаңарда биз барбыз, жашообуз ушундай болду деп мөгдөй бересиңерби? Мен дагы ушуну күндө айтам, Эдике. Жаратына тийип алар, бир сөз оозумдан чыкпасын деп тырышам. Кыйналып жүргөнүң кантип билбей коеюн? Туура кыласың. Сага айтар акылым деле ушу болчу, Зарипа. Учурун таппай жүргөм. Өзүң баарын түшүнүп турбайсыңбы? Сөз келгенин айттым да, кечирип кой. Жан кашайткан учурлар болот деңизчи. Өзүмү да аяйм, аны да аяйм. Балдар дегенде боорум ооруйт. Эч жазыгы жок болсо да, бизди ушул жака алып келип, ушу күнгө туш кылганына өмүрү зилдеп жүрөт. Же өзгөртүп ээр аргасы жок. Биздин Ала Тоо жактын эмнесин айтасыз? Тим эле бейиш тура, тоолорун айтыңыз. Көк кашка болгон сууларын айтыңыз. Аба күндүн ырайычы? Жа дегенде жайкысын балдарды жиберип алып тургудай болсокчу? Кимге жиберебиз? Ата-энебиздин көзү өтүп кетти. Агайын туугандар бар, бирок аларды да күнөөлөй албайсың. Мурда эле бизден жатыркап жүрүшчү эле, эми көрөйүн деген көздөрү жок. Биздин балдар деле сагынып турушуптурбу? Бирибизге бирибиз жарыя айтышпасак да, ушул жерде өмүрүбүз сая кетеби деп, ар кимибиздин убайымыбыз ушунда. Баарыбыздан да өзүнүн кыйналганы оор болуп жүрөт. Эртеңки күнүбүз кандай болорун бир Кудай өзү билбесе, тайынсыз күйгүм. Экөө тең ойлоруна тумчугуп унчугушпады. Кайра бул сөзгө кайрылышпады, иштей беришти.
Өткөн поездерди өткөрүп ийип, кайра иштеп жатышты. Башка эмнарга бар эле? Булардын көңүлүн эмне менен жубатмак? Жер кезип мусапыр болуп кетер алда эмес го, деп ойлоду өзүнчө Эдигей. Бир үйдөн экөө иштейт. Жашоо каржы табылат дечи. Экөөн бу жерге зордоп кармап отурган деле эч ким жок. Бирок башка бир жака кете беришке булардын дагы аргасы жок. Эртең да бүрсүгүнү да ачылар жолу көрүнбөйт. Ушул үй бүлөнүн азабын кошо тартышып, өз жаным өзүм кыйнап, мага эмне жок? Булардын тагдырынын мага тиешеси кайсы деп Эдигей өзүнө таң калат. Булар анын кимиси эле? Булардын тагдыры анын акылы чечээр иш эмес деп жөн эле калса болбойбу? Тиешеси жок, акысы жок иштерге кийлигишкидей деги өзү ким? Талаа жолдогу бир мээнеткеч. Жер бетинде андайлар сандап жүрөт. Анан дагы бу турмушта эмне адилдик, эмне адилетсиздик деген маселелерди териштирип, канын кызытып эмне кылат экен? Ак караны териштирген жогоркулар бороондуу Эдигейге караганда 1000 эсе көп билишер дейин. Сары өзөктүн чөлүндөгүгө караганда жогор жакта даанараак чыгар. Эдигейге эмне жок кыпчылып, бирок баары бир жаны жай албайт. Баарынан аяганы Зарипа анын кыйынчылык менен өчөгүшө кармашып, эринин ой тилегине башын байлап, бүткүл дити менен берилгендигине таң калат да ыраазы болот. Зарипа канаты менен бороондон уясын калкалаган кушка окшоп кетет. Башка аял болсо ыйлап сыктап алып, төркүнүнүн айтканына көммөк. Бу болсо согуштагы өткөн кеткен иш үчүн азап тозокту эри менен тең бөлүшүп жүрөт. Абу Талипти да, анын балдарын да бөөдө мүшкүлдөн коргоп кала албаган соң, Эдигейдин тынчын алганда, ойлобойн десе да болбой, жанына батканда дал ушул шарт. Тагдыр айдап бул үй бүлөнү борондуга туш кылганына Эдигейдин кийин өкүнөр учурлары көп болду. Кайгы жокту бул кайгынын ага кереги канчалык эле? Көрбөгөндө, билбегенде мурдагысындай бейкүт жүрө бербейт беле? Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым картар бир күн романынын 5-бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.